Саламатсыңар кыргыз элим. Мен биздин Москва шаарындагы кыргыз элчилигине ыраазычылык билдирип кетейин дегенмин. Себеби июндун 24-ндө мен реестрге түшүп калдым Москва шаарында. Анан бардык документтерим бар болчу. Эмне себептен экенин түшүнбөй эле, элдин угуп эле границага кирди чыкты кылып алдым. Реестрден чыгат экенмин десем чыккан жокмун. Нары бери жүгүрүп эч бир жыйынтык чыкпагандыгынан орто жолдо өзүбүздүн кыргыздарга да калдандым. 20 000 берип реестрден чыгарабыз десек, андан дагы такыр жооп болбоду. Ошол менен ал августтун аягы болуп 2 айдай өтүп кетти реестрде болгонума. Анан акыры өзүбүздүн посольствого Москва шаарында Добрынский метродогу кайрылсам, ал жердегилер сразу эле кабыл алышып, юристтер сразу менин шартыма түшүнүшүп, угушуп, регистрациям Красногорский шаарында болчу, Московская область. Ал жерге бир күндү белгилеп, мен менен кошо барып, бардык документтеримди текшеришип, көрүп, бири-бирден кошо киришип, жүгүрүп, анан кайсыл документтер боюнча бүтүрүшүм керек, ошолорду бардыгын түшүндүрүштү дагы. Кайра келип ошол документтеримди бүтүрүп, өзүм кийинки жума өзүм барсам, ал жума очередим жетпей калды. Анан эми дагы бүтпөй калат окшойт. Бүгүн 10 акыркы күн кандай болот экен десем, кече ойлонуп турсам 9 күнү Красногорскийдин МВДсынан өздөрү чалышты. Сиз посольствоңузга кайрылган экенсиз, өзүңүздүн элчилигиңизге эртең саат 9-га келиңиз деп. Красногорский шаарындагы Ленина 5Б адресиндеги МВДга барып, бүгүн барып кече звонок кылдыңар эле десем, өздөрү прием кылышып, миграционка маркасына печать басышып, бардык документтерин бүтүрүп, заявлением кабыл алышып, реестрге дагы чыгасыңыз, бардык документтериңиз бүттү деп колума карматышты. Кыргыз элчилиги, ошол жерде иштеген юрист балдарга баардыгыңыздарга чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Дайыма ушинтип бизге окшогон мигрант кыргызстандын жарандарына жардамыңыздарды берип жүрүңүздөр. Рахмат.